Кыргыз болуп туруп, өзүмдүн биринчи комиксимди казактар тууралуу жаздым. Арабаңыздар менен көрүүчүлөрүм. Ооба, ошондой болуп калды. Бирок окуянын башына жылалы эми. 2025 жыл. Жаз айлары. Күн ысык. Кол тийбес же орусча неуязвимый же англисче Invincible мультфильми жөнүндө ойлор мени каптады. Супер баатырлар жөнүндө комикс жазгым келди. Бирок кандай кылсам деген ойлор башты оорутуп жаткан. Биринчи Ак Курут деген комедиялык окуя бар эле оюмда. Бирок аны кийинчерээкке калтырдым. Ошондо казакстандык Хан Комикс журналынын редактору Орозга Анжаковду эстедим. Апрелде Миксон цифралык фестивалында ал Алтын адам жөнүндө сөз кылган эле. Алтын адам боюнча маалыматты издедим. Бул каарманда бир нерсе чыкчуудай сезилди. Идеянын үстүнөн иштеп баштадым. Биринчиси Алтын адам вампирлер аңчысы деп түшүнсөк болот. Ал убакта Жожону көрүп баштаган. Ошондуктан байыркы 20 башымды толтуруп турган. Бирок ишке бунусу жарабады. Кийин Marvel комиксиндеги Iron Man эске түштү. Бирок ошол менен бирге Орозхан Жакыптын сөзүнө ишенсек, мындай идеялар анын почтасын толтуруп салган казак авторлору да эске түштү. Анан башка аналогдорду издешке керек болду. Мен буга чейин супер баатырлар тууралуу окуя жазып көргөн эмесмин. Ошондуктан бул жанрга көбүрөөк баш оорутуш керек болду. Мага бир окуяны баштай турган, окуянын өзөгү боло турган нерсе керек болчу. Казактарга, кыргыздарга жана бизге толук биздин Орто Азияга тааныш болгон бир нерсе. Ошондо тумар оюма келди. Бардык элдерге тааныш болгон тумарлар. Анын артынан идеялар башымды каптап кирди. Мен DC комикстеринен карадым. Ал жакта Жашыл Чарак жана Доктор Фейт каармандарын алдым. Алардын күчтөрү жана келбетине баа бердим. Ошол убакта Marvel'дын бир каарманы Moon Knight эске түштү. Ал тууралуу сериал мага өтө жаккан эле. Ошентип отуруп каармандын кандай аты болот деген көйгөй жаралды. Алтын адам туура келбейт эле. Алтын Жокер, Алтын Сарбаз баары туура эмес сезилди. Жапонияда чыккан Sailor Moon эске түштү. Ошондо каармандын жынысын өзгөрттүм. Бул эми кыз каарман. Ошентип Алтынай деген атты таандадым. Жарым айды болсо бул каармандын белгиси кылдым. Ошентип өзгөчө соот жарак жана кудурет бере турган тумарга ээ болгон кыз жөнүндө идея калыптанды. Ал тумарды чоң энесинен мураска алат. Сюжет өтө эле жеңил көрүнөт. Бирок ушул жеңилдик үчүн мен өтө көп мээримди кайнаттым. Окуяда Алтынай тумардын күчүн колдонуп өзүнүн шаарындагы адамдарга жардам берет. Бир жолу анын жакын досу аны байкап калат жана соотту көрсөтүүсүн суранат. Алтынай өз күчүн көрсөтүп жатканда аларды бир жермебиз таап алат. Алтынай аны жеңет. Окуя жазылып бүткөндөн кийин чыгарманын атын өзгөрткүм келди. Алтынай бул кыздын өзүнүн аты болгон. Супер баатыр үчүн болсо башка ат керек болгон. Алтын айым деп өзгөрттүм. Бул өтө жакшы ой болду деп ойлойм. Бир аз сөз оюну да пайда болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мукабанын бетинде чыгарманын аталышында сөздөр бири-бирине өтө жакын жайгашкан. Аталышы Алтын айым, алтындан турган айым деп биринчи ой келет. Экинчи ой Алтын айым бирөөгө таандык көрсөтүп турат. Бул ой өзү да экиге бөлүнөт. Бирөөсү кыздын өзүнүн аты жанагы эле Алтын ай. Жарым айды көрүп сиздер дин жөнүндө ойлосоңуздар керек. Бирок бул туура эмес ой. Ай бул тазалыктын, жакшылыктын, кудуреттин жана бийликтин белгиси болгон. Анан дагы ай аялдардын белгиси болгон. Ушул маалыматка таянып жасалган белги. Бул комиксте 20 бет бар. Толук тартуу үчүн болжол менен 1,5 ай кетти. Аны сиздер менин Threads баракчамда окусаңыздар болот. Анан дагы менин башка чыгармаларым менен да таанышсаңыздар. Кызыктуу маалымат. Алтын айым менин биринчи комиксим эмес. Буга чейин мен бир нече комикстерди жазгам. Бирок алар өтө начар болушкан жана идеялар жакшы ойлонгон эмес эле. Көбүндө аталыштары да жок.
Алтын айым менің биринчи жолу ушунчалык кыйнагандыгы үчүн аны биринчи чыгармам деп койдум. Алтын айым азырынча бир эле бөлүмдөн турат. Уландысы азыр белгисиз. Бирок эгер уланткым келсе, менде ага караштуу идеялар бар. Азыр мен Манас Баатыр Азыр мен Манас Баатыр бала аттуу бир бөлүмдө комикс үстүнөн иштеп жатам. Буюрса жакында чыгат. Каналга катталууну унутпаңыздар, лайк басыңыздар, өз пикирлериңизди калтырыңыздар. Анан дагы менин башка маалымат баракчаларыма катталууну унутпаңыздар. Комиксти ылдый тараптан тапсаңыздар болот. Көрүшкөнчө кош калыңыздар.